балыдардыңды унутпа, жаман жакшы күндөр келип кетет турмушта. Өмүр чуркап алыска, өлүм менен жарышта, канжыгага баш байлап, жигит өтөт намыстан, канжыгага баш байлап. Мен абдан кубанып атам. Бүгүнкү күндө көп жылдан бери мындай кино көргөн эмесмин да. Абдан кубанып атам. Жаш жигиттер бар экен, артисттер бар экен. Кыргыздын киносунун келечеги бар экен да. Бул дүйнөдө эч уят кылбай туруп, тең бийик Кыргызстанды көрсөтө турган кинонун бири да. Мен кинону көрүп атып, ичтен сызып отурдум да, бул эмоция чыкпайт экен. Ичтен сыздырган кино болуп тур. Мен мына эки жагым ачышып чыкты. İçinde вес процесс кыргыздын жашоосу бар экен. Ошол 18-кылымда кыргыз кандай болсо, бүгүнкү күндө да ошондой жашап атыптырбыз да. Ичинде саясий өнүн баягы мотив дагы бар экен. Кыргыз ырларынын, оондорунун коштоосунда музыка коштогон бир жакшы саамалык болду, өзгөчө. Көркөмдүк деңгээлинде дагы сөз жок. Бул көпчүлүк элдин купулуна толо турган, сөзсүз кайра көрсөк деген нерсеге алып келе турган тасма, бир эле көрүп койбой турган тасма деп ойлойм. Мен өзүм да дагы бир келип көрүп кетем деген ниетте турам. Бүгүнкү азыр эле көрүп чыккан Айбек Дайырбековдун Дарак ыры тасмасын бир акыркы жылдарда кинодо бир чоң бурулуш деп айта алам. Абдан жакшы. Себеп дегенде бул өзүнүн мааниси, философиясы, көркөмдүк деңгээли, адабий калыптанышы боюнча да баардык сагында катмар болуп көп нерселерди билип карап, мен күткөндөй, мен ойлогондой болду десем болот. Ушундай азыр кубанычым койноп атпай турган убак. Аябай жакшы деңгээлде тартылыптыр.